oyunu gökbörünü başlap yatıp el aldığında Kuday aldığında yerine buzmay ta oynayın de ant veremin anamasa omin bakkarap kıdırdan paydan aman jenerasyon bol uluttu oyunuz gökbörünü el aldığında bir özgöçe görgözüp kısık sançıka bir kızık toyu görgözüp Kudayım aşkım versin, yolun versin, yaşlığın versin. Amin. Her oyunu gökbörü, Oyunun derecesi boyunca iki komanda süs türde Tayqazanды aylanıp ötüp Tayqazanlarga örümü kılıp kolun tiygizişet. Kolun tiygizgen bunun da özünün örümü var. Anan tak ortadan iki komanda biri örümüyle betleşkenden keyin kol alışıp uçuraşat. Kol alışıp uçuraşkandan keyin sözsüz. Hem oyunla girerine keyinki özün şartları da toltur albatta. Atların bari tekşerilet, oyuncuların bari tekşerilet, üzöngüleri tekşerilet, kamçalar tekşerilet, kaysı oyuncu, kaysı mingen atı, tora oldu, tora besp oldu degen neslerden barım tekşerilgenden anamına usul erecege kelet. Oyunga. Hurmattуу Gökbörүнүн көрбандары. Мен сиздерге кичине бир баяндагым келип атат да. Мына бул жерде оюнга кирип аткан балдар, ойноп аткан балдар мындан 30 жыл мурунку ушул Gökбөрүнү баштаган оюнчулар. 1996 жылы ушул оюнду эрежеси иштелип чыгып, алгачкы оюндар Дордодун ылдый жагындагы аянтчада ойнолуп башталды эле. Ошондогу бир убакыт ойноп жүргөн. Ар биринин атын айтсам баарын ушундай билесиңер. Мүмкүн экрандан да көрүп атасыңар, чаң болуп кичине көрүнбөй атса да, бирок ушул жерге келип туруп ошол эле Чагылгандын келгени, ушул эле Индусбектин келгени, Генанын келгени, Сартбектин келгени, Нурлан, Сантайдын Барпиевдин келгени, ошол балдар кайра бир ошол убакытты жаштыкты эстеп, мындан 30 жыл мурунку убакытты эстеп, ошондогу бир эрежени бир кайра бир так даана кандай баштадык эле, кандай ойнодук эле, эмне деген бир сонун оюнду баштадык эле, элге кандай учурда жеткиздик эле деп мына ошол жерде баштап турганы бир керемет болуп турат. Албетте мунун баарын уюштурган мен ушул Чүй, Аргымак, Каныбек иниме чоң ырашык билдирем. Бакай экөө келип ушул жерде мени кошо чакырып келип, мени да ошол бир жаштыкка 1996 жылга алып барып атышат. Мына дагы эле каруулар ошол эле ойдон экенин көрүп турасыңар. Алды 60га келди, кийинкилери 50ге чыгышты. Мына убакыттын тездигин караңыздар. Азыр ошол кезде эстеп, кандай эреже болгонун, оюн кандай башталарын мына көрдүңүздөр. Убада берип, ант берип туруп анан башташчы тизилип туруп. Эми биздин айталы деген оюбуз, Бакай, негизи ошол убактагы тартиптин, ошол убактагы оюндун эрежесинин кийинки муундар, кийинки ойноп аткан улакчылар так сактаса экен, эреже так сакталып, ошол эле калыстарды ортодо калыстардын сөзүн угуп, ышкырыгын угуп, өзүнүн маңдайындагы каршылашы менен оюнчуга болгон мамилеси бирин-бири абай салып ойногондору мына ошолор кайра кайталанса экен деген ой менен биз баарын ушу балдарыбызды кайрап келдик. Бир убактагы мына ушул Кыргызстанды улуттук оюн Көкбөрүн дүңгүрөткөн, атагын чыгарган бир убактагы
оюндун жылдыздары мына ушулар. Баарын билесиңер. Аттар ошол убакта жаңырып турчу, ысымдары жаңырып турчу. Эмне деген мыкты күчтүү оюнчулар. Ошол убактагы команданын жетекчилери, ошол оюнду баштагандар, ошол бир убакта ошол Болот Шамшиевдин идеясын, жанына Темирдүү Шекеевдин баштап кеткенин, анан Болот Шерниязовдун улап кетип федерация түзүлгөнүн, түптөлгөнүн, анан эң кызыгы ушу Болот Шер депутат болуп турган учурда ошондо күчкө салып аракети менен улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы түзүлгөн, бюджети менен акчасынын баары эсептелип чыгып, ошол түзүлүп калган. Мына ошол бүгүнкү күнү жашап келди. Демек ошону улантып, улуттук оюндарды ары көздө улантып кеткенге сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Ошол ушул оюн таласын көрдүңөрмү? Тайгазандар оюн таласы ылдый башталганда эң башында туруп керемет шартты түзүп берген бул Аскар Салымбеков болчу. Мына ошол убакта канча чүйдүн оюнчулары таластан чогулуп, оюнчу командалар келип, баягы каржынын каатчылыгына карабай, ошондон бери келишип, мына эң эле башында бүгүнкү деңгээлге жеткизген ушул балдар болчу. Ошол убактагы жетекчилер болчу. Ошол убактагы калыстар болчу, уюштуруучулар болчу. Федерация, райондук, областтар. Мына эми бир гана Кудайдан тиленерим да, ушундай деңгээлге жеткен оюнду сактап калыш үчүн ар бир тренерде, ар бир команданын жетекчисинде, федерациянын кызматкерлеринде, райондук, областтык, республиканыкы, андан улуттук ат оюндарын өнүктүрүү дирекциясында, анан албетте оюнчулар эреже болмоюнча, сакталмайынча болбойт. Эртең көкбөрү өчүп калышы мүмкүн. Өчүрбөйлү, уланталы, биздин күйгөнүбүз ушул, оюбуз ушул. Мына 1996 жылкы Тайгазан көкбөрү башталганы ошол кездеги легендарлуу оюнчулар жогортон мына Асылбек агабыз айтып өткөндөй алды 60-тан ашты, аркасы 47-48ге келди. Мына ошол Тайгазан улактын баштоочулары. Азыр салым 1-0. Мына сары кийим кийген жигиттер алгачкы салым салып 1-0 менен оюн башталып аткан маалды. Легендалар ойнап аткан маалы. Эсенкул Нураков, мына Эсенкул Нураков ойнап атат. Бул жерде Индусбек Бөкөнбаев ойнап атат. Мына бүт капитан команда болушкан, башкы калыс болушкан ушул көкбөрүнүн өнүгүшүнө салым кошуп, мына Сантай айтылуу, убагында Ван Дам, Илбирис деген аттары менен ушул көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп ойногон оюнчу. Койчукеев Мухаммед Муха деген оюнчубуз, эң кичүүсү, эң жашы мына ушул жигит Муха. Азыр 47-де убагында Махно, Амадор, Альянс деген күлүктөрү менен тулпарлар менен ушу көкбөрү тапкан. Жумашев Мургазы ойноп жатат мына могу жерде. Маматбеков Муркалык, Чүкөбаш деген аты менен убагында ынтымак командасынын коргоочусу болгонун баарыңыздар билесиздер. Эрмек Шекитов мына айтылуу дордойдун оюнчусу, мыкты оюндардын жеңүүчүсү болуп жүргөн даңазалуу оюнчу мына ушул жерде бүгүн ойноп атышат. Аралбаев Алмазбек мына дордой командасында ойногон. Мына Тайгазан көкбөрү 1996 жылы башталган, ошондогу алгачкы карлыгачтар деп айтсак болот бүгүнкү күндө. Легендарлуу көкбөрүчүлөр, мына өзүңүз баш болуп, бул жерде мына Эсенкул Байке баштаган Менмен деген оюнчулар ойноп атат. Бүгүн эми максат бир жагы ойноп аткан аксакалдарыбызды жаштыгын эстеп, көкбөрүнү кандай тартыш керек экенин элге үлгү катары көрсөтөлү деген жакшы ой менен мына Каныбек Абдрасаковдун демилгеси менен ушундай иш-чара болуп атат. Анан бир эми ошо 96-жылга, 2000-жылдарга бир кайрылып, ал кезде кандай эле ушул тууралуу оюңузду, анан могуреки Белек ат майданында оюн болуп атат, кимдер ойноп атат? Бир ушул тууралуу кеп кылып маалымат берип турсаңыз.
Бул 96 деп башталды. Но официальный турнир 97 башталган да. 90 декабрь айында 2 команда болуп тартып калышты, ошол 96 болду. А так 97 башталган да биринчи ойун. Анан мээде чын Эсенкул эң бирден эң легендар Эсенкул. Бул Эсенкул союз убагында улактарып жүргөн киши. Бул киши Садык Байкебиз келип алды. Ошол киши биз бала кезикте ошо эки кишини Силекей Сагылы ошолорду карап отурчумун мен өзүм. Булар 1985-86 жылдары эле баштаганда. Булар андан мурда эле бул союздун оюндарына катышып жүргөндө бул жана спартакиадалар, СССР спартакиадаларына катышып жүргөн оюнчулар да. Эми биз вактыбызды кандайдыр тартип күчтүрөк экен. Боло Черниязовдун эмеси күчтүгү. Негизи биринчи ушу Тайгазандын эмесинин мындай основоположный бул түшүнө кирген Болот Шамшиевке рахмат айтыш керек. Ошо кишинин түшүнө кирип. Андан кийин дүйнөгө таанылган Болот Черниязовго рахмат. Ошо киши. Анан бирден Темир Байкени унутуп атабыз, Темир Дүйшөкеев. Бул киши бүт биз менен Тайгазандын четине жүрүп, аралашып, Тайгазанды мындай кылалы, Тайгазандын ичин оёлу. Жанагындай башына бетме-бет чапчык. Анан баарын эмети ак ишин да салымы көп. Аскар Салымбековдун салымы көп. Ал жанагы тети Бордойду эми мусорканы оңдоп түзгөн ошо кишилерге рахмат. Эми ошо кишилерге рахмат да ошолор. Эми биз ошону колдоп бүтке эметип кеттик мындай. Багы таанып ошо Черниязов президент болгондон кийин эме кылды. Монголиядан келди, Россиядан, Афганистан келди. Баары келип тартышты да. Баары ошондой биз. Бизди Навайга апарды. Болот Шамшиев, Черниязов алып барып 25 кишини апарды. 2 КАМАЗ. В общем 42 киши болчу. Ошондой болчу. Негизи ошондой болуп башталган. Анан бизде бир баягы оюнда болчу, бизде деле бир канча-мынча ойдуруша кетчик. Оюн бүткөндөн кийин кайра бир тоон болуп. Но биздин вакытта биз Черниязов чет жака көбүрөөк апарды. Көбүрөөк апарып бирке эметип баягы бир бой команда болуп тартып калды да биз. Бизден кийин эч ким барган жок да. Анан кийин азыр жаңы баштап Казакстанга барып, немеге барып, ага чейин эч ким барган жок да. Мындай атактуу ынтымак деле барган жок, атактуу бөөрлүү деле барган жок. Анан кийин достук деле барган жок. Биз эле рассвет бардык. Анан ошо сборный Кыргызстан болуп бардык, атак эч ким барган жок да. Анан кийин мына азыр жаңы башталды. Но жанагы бизден эмелерден эме кетип атат. Особенно могу командалардын жетекчилеринен мындай көп салым кылып атышат. Анан кийин могу балдар чындыгы аттарды резви кылып алып бетке чересчур катыраак койдуруп коюп атышат, бетке эрегиштирген сылап эметип, ызырланып эле эметип атышат да. Ошондой болуп атышат. Эми атак бул көкбөрү биз эме менен таанылганбыз да, улак менен дүйнө жүзүндө. Бизде эметил башка спорт менен улуттук эм болот, но көбүнчөсү биз канга сиген барысы малчылардын балдарыбыз, мал менен чоңойгон балдар эметкенбиз да барысычы. Көкбөрү ынтымактын оюну, ынтымакка чакырган оюн. Ынтымак. Азыр Юнусбек байке, сиз дагы убагында мына легенда эмне деген кереметтерди жараттыңыз. Мына азыр көрүп алып, мына ушул 29-30 жыл азыр кандай өзүңүздү кандай абалда болуп атасыз? Эми жаш кестекте эсеп отурабыз, ошондо бирок да биз эметип битке чырлашып, урушуп, анан улактан мен көп улак дегенде бүт унутуп койчумун. Үй бүлөнү эле баары эчтеке чийип эле только оюн болчу. Эми ал убакта биз аттарга укол атып, биз аттарды только багып эле, суутуп эле эметчик да. Ошо менен азыркы аттын бүжүрө карасаң шприц көтөрүп жүрөт. Биздин убакта аттар 10 жылга чейин ойногон аттар бар. Эми рассветтен атактуу Меркурий бар, 20 лазер деле тиги казакка кетти, но лазерди менен Меркурий бир тууган болчу. Экөө аңгандан. Азыркы аттар мыкты аттар чыгат, ашып кетсе 1 жыл 2 жыл. Ошол 1996-2000 жылдардагы, ошол 2005ке чейин деле. 2006га чейин Меркурий ойногон. 2006га чейинки аттардын мындай сапаты эми менен бүгүнкү аттардын айырмасы барбы? Бар. Бул азыркы аттар өтө эме болуп кетти, кан аралашып кетти. Таза кан чоңгандар болуп. Таң казан резви болуп кетти, чересчур резви болуп кетти. Ордуна кое берген ата калат. Биздики деле атчым мындай болуп отчу. Бизден эми өкө резви болсо мындай калганы баягы рысак, основной рысактар эме аттар болчу да. Ошондой болчу. Азыр бүтүп высокоган анан чересчур эме болуп калды. Ой, чересчур катуу болуп калды. Анан балдарда анан жана спонсорский поддержкаларда тиимди бирден болсо акча сая баштады, балдарга кызыктырып. Эң биринчи негизи улакчылардын биринчи
тиги улакчыларга Оюндун жүрүшү. Oyuncu kontraktı en birinci Askar Salmek başladı. Dordoy komandasına kontrakt. Ondan sonra başladıkanda. Atak bir rassvet Baygeyli oldu. Baygeyli. Şu an kayakçı çekiyoruz. Şu bizde bir de sponsor olgan yok. Şu ben çözüldüm. Bir tuğanlar ve start sürdük. Anam daha hoş bir de turgan. Nerede hani Mırzağa rahmat olsun. Bir yerde ligende ulakçılar kalıp kaldı. Ben özüm aytıp koyayım. Ben de bir koydum. Men bir tuğan inim. Gamayev Nursulan. Жалгыз кол менен тартат. Ал кишиңчи, басчы, онун баардыгы өйдө. Ошондой эски улакчылар жана Карламовдой болуп биз калып атабыз да азыр. Дегенде. Эми азыр ушу Көкбөрү Тайгазан башталганы улакчылар абдан арбын. Эми бүгүн мына бир 11-12 киши чогулуп тартылып аткан күн болуп атат. Бул майрам болуп атат. Жаштарга бүгүнкү күндөгү Көкбөрү тартам деп өсүп келаткан муунга. Омин. Жакшы оюн болду. Баракелди. Жеңиш. Мына аксакалдар. Тең менен деген улуу кеп бар. Жаштыгыңарды эстеп, жакшы учурга кайтып барып келгендей болдуңарбы? Жыргап калдык. Ач үтер чыгыпты беле. Кайта мойнусун тонмогон. Дагы биртке тер чыгарыңар келип атабы. Рахмат барыңыздарга. Мына бүгүн ушу Көкбөрү Тайгазан оюну башталганда ошол оюндун пионерлери десем болот. Ушул байкелерибиз, аталарыбыздын оюнун көрүп жүрүп, ушу Көкбөрү оюнуна кызыгып калганбыз. Азыр алды 60ка чыкса да кызыктуу оюн көрсөтүшүп атат. Жанатан бери байкадым. Бир дагы эреже бузуу болгон жок да, эң таң калган. Калысты угушуп жакшы оюн көрсөтүшүп атат. Эми азыркы оюн менен ушул убактагы оюнду салыштырсак 96-жыл. Азыр аттар оюндун темпи башка болуп кетти. Азыр таза камдуу аттар көп болуп, дарылоодон да аттардын суутунданбы билбейм, анан кээ бирде оюнчулардын тажрыйбасы да жетпегенден да. Балким калыстардан жакшы тажрыйба болбой атат, бирок анын үстүндө федерация иш алып барып атат, талыкпай. Кудай буйруса ушул оюнду өчүрбөй биз дагы салымыбызды кошобуз деген жакшы ой тилектерибиз, ниеттерибиз бар. Суктанып атабыз ушу аксакалдардын оюнун көрүп. Бизде башкармалык жыйыны бар өзүбүздүн. Башкармалык мүчөлөрү 21 кишиде турган Көкбөрү федерациясында. Талкуу болгон, жакында Кудай буйруса эрежелерге да өзгөртүүлөр кирип атат. Ушу кээ бир эрежелерди ушу 96-жылдагы эрежелерге такап келатабыз. Анан азыр оюнчулардан экзамен алуу боюнча да суроолор көтөрүлүп атат да. Балким ошол жакта мүчүлүштүктөр кеткен болушу мүмкүн. Бирок биздин так эрежеде жазылган эрежебиз бар. Башка спорт түрлөрүнөн айырмаланып, бул Көкбөрү федерациясынын эрежелери өзүбүз жазган эрежелер. Ушу биздин Темир Дүйшекеев, Болот Шамшиев аталарыбыздан калып келаткан эрежелер. Эми заман талабына жараша өзгөрүлүп турат. Дүйнөдө чоң спорттордо деле өзгөрүүлөр кирип атпайбы эрежелерде. Мезгилдин талабына жараша. Аксакалдар кандайсыздар? Маанай кандай? Одан жакшы болду. Сергип калгандырсыңар? Сергип калды. Мына 29 жылдан бери келе аткан оюндар башталды эле Тайгазан. 96-жылы. Ошондо Таластан 2 команда келди эле, Манас Талас, анан дагы бир команда кылып келгенбиз. Ошо Дордойдун ылдыягында Тайгазан бар эле, жардын ичинде. Ошо жаңы курулуп аткан, ошо кезде келип, чабып, келип кеттик эле. Анан 97-жылы Болот Шерниязов президент болуп, Таласта өткөн биринчи оюнчу. Чемпионат болду эле. Ошондо бир чаптык. Международный болгон, анда казактар да келген. Ошодон бери чабып келе атабыз. Мына биз Таластан кийин 2004-жылы ынтымак командасын түзүп чыктык. Бәрін балдарды баш аяғынан чоғылтып. Ынтымак командасы 2004 ошо Таласта өткөн чемпионат болгон Кыргызстандын биринчилиги. Ошо жерден расвет менен финалга чыгып, ошо жерден утканбыз. Болот Шерниязов болуп.
Ошодон кийин 2 жыл почти утулган жок да ынтымак командасы. Таластын 60 жылдыгын утту. Чемпионат тутту, иши кылып Кубок президент 2005 уттук. Ошо ынтымак командасы менен. Ошо кезде. Ошодон бери келатат, ошонун капитаны болуп, Эсенкул Нураховду алганбыз, аксакалдарыбыздан Сартбек Керимкулов бар. Кийинкилерде Нурландар, иши кылып баарыбыз биригип, ынтымак кийин чаап калдык да. Ошо күчтүү болду. Анан 2005-6-да утулуп кайтып баштадык да. Бөрлүү күчтөнүп кетти. Молдомуса Коңгайтиев колдоп, аттары күчтүү болуп. Ошо Бөрлүү 5 жыл утту го дейм. Кубокту ошодон кийин подряд уткандай болду. Эми бул Көкбөрүнүн деги эле оюндардын ооматы бир учур жүрөт, кайра башкага өтөт. Бир эле команда ута бергенде дагы болбойт да. Болбойт. Себеби бир жагы намыстанат, каруу күчүн топтойт дегендей. Биздин убакта мындай атты мындай каты салчу эмес. Азыркы мына оюндар ушу акыркы 5-6 жылда жаш балдар эми жакшы неме болбой атат да. Аттарды каты салып, трамба сәл көбүрөөк болуп атат. Биздин убакта баары мындай ат салбай айтканын кылчу да судьянын ынтымактуу. Азыр кийинки немелерде сәл өрчүп кеттиби билбейм иши кылып. Ооба, Чаткалов айка өзүңүз айткандай, азыр кичине Көкбөрү убактылуу токтоп турат, бирок элдин жүрөгүндөгү оюн экени талашсыз, эл да күтүп аткан маал, кепти ачыгын айткан жакшы. Анан эрежени карап чыгуу керекти, же ошол эрежени туура эле аткаруу керекти. Себеби коомдо пикир пайда болуп атат. Оюн башталса болот эле көрөтүк элек дегендей. Ошон үчүн элге бир маалыматты жеткирели, аксакалдардын кеңешин угалы деген ойдо топтолуп чогулуп атабыз. Туура айтып атасыңар. Бул немелер баары эле туура эле, бирок ошол судьялар аткарбай атат да. Азыр ошону так неме болбой атат. Балдар мисалы үчүн 1 метрдан урат да, уруксат. Ады эле болбой атпайбы? Эми аттарга карата алыстан келип уруп атат, аттар сәл туура эмес чаап атат да. Буну судьяларды жакшылап, ар кайсы региондо эле жакшылап окутуп, судьялардан бир 10 чакты судья кылып Кыргызстандан бөлбөй эле буяктан бияктан эмес, биле турган, улак чаап жүргөн мурунку, баарын түшүнгөн немелерди коюп, правиланы так аткарса эле тартип болот. Удаленияны жакшынакай кылып кылыш керек. Бир оюн, 2 оюн жазамамы кылып аткандардын мойну менен тарсын, 1 жылдап чыгарып салсын, жана жесткий неме кылгандарын. Эми балдарга казанда эми чаап атканда балдарга травма албаш керек да эми. Ада бирөөдүн баласы баарыбыз эми улак чаап атыр, улак деп анан травма албасын. Азыр ушу немени федерациянын президенти карап, ошону бир тактап келтирсе жакшы эле оюн болот. Казан эми Кыргызстандан 96-жылы чыкты эле, эми Казанды калтырып койсок болот. Бүт дүйнө таанып атат. Дүйнөнү таңгалтып алып анан. Таңгалтып алып. Анан азыр эми оюндар болот деп эле атат. Эми августта болуп калар, алда буйруза. Анан ушу жаштарга айтар элем да. Эми улагы менен Казанда. Анан ушу тартиптүү, ат салганды коюп, жерге иштеп, өздөрүн көргөзсүн. Анан ат салып, аттын күчү менен эле кыйкырып өкүрө бергенди коюш керек. Баарын жакшы тартипке салыш керек да, улакты ордуна келтирип. Тартип болсо эле болот да. Судьялар аткарбай атат да, өзүнүн немесинчи, милдетин аткара албай атат да, чыгара албайт. Тигинин балейшиги бакырат, аны карайт. Тигинин күйөрманы бакырат, аны карайт. Аны карабаш керек. Судья дегенден судьянын айтканы закон болуш керек, жооп бере турган. Анан оюнда дагы туура эмес болуп калган жерлерин судьядан анан кийин сурап чечебиз деп неме кылып коет. Ошол моментте чечсе ызыгында. Мисалы үчүн 2 команда туура эмес болбогон жерден утулуп калып атпайбы бир команда. Ошолорду карап, тактап, жакшы оюн кылса болот эле да. Ошону эми ошого алып келгенге жаштардан суранат элек кыргыздардын, мына Кыргызстандын ичинде. Улак деген унутулбайт Кыргыздын бул оюну. Эми ушуну жакшынакай ойнош керек да. Бирөөгө майып кылбай, бээрине ошо кайрылып кетет элем. Жаштар жакшы ойносун, судья өз милдетин кылсын. Тартип болот, бирпасты оюн ордуна келет. Эч бир чатагы жок. Эми Кыргыздын Көкбөрүсү мынакей сагынып калды, 9-унда болбой калды, эми баягы кырсык болуп. Ноорузда болбой калды, кырсык болуп, 9-унда болбой калды. Эми
тилеп атабыз кыргыз элинин баары. 31-нде Кудай кааласа, алда буйруса оюн болор, бүттүгүн эмне тегистеп бәрін келтирсе, бүт кыргыз эли суусап күтүп турат. Эрендердин эр оюну Көкбөрү деп Кыргызстандан эме болуп аткандан кийин казаныбызды эми калтырбай бир жакшы чаап эл да сагынып калды. Бүт баягы биз 9-майда Ошко бардык, Салбурунга. Эл жок. Мисалы үчүн мына Көкбөрү болуп атканда канча деген эл болчу эле. Бир 50-60 эле эл болду. Ат чабыш болду. Эрең иш болду. Ат оюндары, каскадерлор, кыз куумай болду, Салбурун болду, Куш, Тайган бәрі. Бир 50-60 эл болду. Ошол жерде Көкбөрүнүн ошол жерде элдин күйөрмандарын жок болгондон бир аңгырап эчтекеси жок, бирдеке көргөндөй болот экенсиң да. Мына барып келдик ошол жерге, Салбурунга. Анан эми мындан кийин эми ушу биздин чоңдорубуз деле түшүнөр бәрин. Көкбөрүнү токтотуп коюуга мүмкүн эмес. Жакшы үмүт кылалы, жакшы үмүт кылайык. Президентибиз колдосун, баары колдосун, эми ушу Көкбөрүбүздү унутпай, Кыргыздын эрендердин оюнун даңкын чыгарып ойноп турсун кыргыздар. Мен баары ошо каалоом ошол. Дайым эми тартип болуп, жакшылык болуп, жаштарыбыз үлгү алып, жакшы оюндар болот деген үмүттөмүн. Ошого тилектешмин. Алмазбек байке, мына бүгүн жакшы күн болуп атат. Маанайыңыз кандай? Ойноп атып, Кошумчада ойынчу. 96-2000 жылдары көскө элестедиби? Ушул оюнчулардын арасы менен бир кагыша кеткен, чабыша кеткен учуруңуз болдубу? Мындай машалап айтканда. Рахмат. Эми биз ошо 96-жылда Чаткал байкебиз айткандай бизди чогултуп, айыл-айылдан чогултуп, ошол жерден тандап Дорлой командасын Аскар Салымбеков байкебиз чогулткан. Ошондо ар бир айылдан тарттырып, бири-бирин ошол жерден тандап чогултканда, анан кийин айта кетчү нерсе, азыркы оюнду баарыңар көрүп атасыңар. Келип ат эңип атканда кептейт. Чаап келип, тетигинде ар жака барып туруп, күйүүсүнөн келип коюп атат. Ошол правиланы бир унугуна келтирсе. Анан баягы кырсык болуп калды. Эми дүйнө жүзүндө нечен деген спорт түрлөрү бар. Ал жерде канча деген кырсыктар болуп атат. Аны менен алар токтоп калган жок да. Эмне үчүн биздин улуттук оюнубуз токтош керек? Токтош керек да. Бул кырсык экен. Анан ошо правиланы өзгөртүп, өйдөтө айтылып кеткендей, катуураак кылып, 2 оюнбу, 4 оюнга киргизбейби, же 1 жыл такыр булакка келтирбей, ушундай красный карточка менен коштолсо, улакчылар деле билип калат да. Алар мына кептеп салсам, катуу правиланы бузуп салсам, мен оюндан четтелип калам деп туруп, алар дагы билишет да. Анын баарын ошо судьяларды окутуш керек. Баарын тең ирети менен койсо, мына биздин эзелтеден келаткан кыргыз оюнубуз токтобош керек деп ойлойм. Туурабы, жигиттер? Туура. Энең атаң судьянын сөзү мыйзам болчу бизге. Судьяны укчук негизи. Бүгүнкү күндө судьяны укпаганды толтура негизи. Мен өзүм мына 2009-га чейин чаптым. 2009-га чейин команданын капитаны болчум. 2010-дон баштап судья болдум. Бүгүнкү күнгө чейин судьямын. 2 жыл болуп калды, 2 жылдан ортого чыкпайм, бирок ошо көзөмөлдөп, текшерип чыгарып турам балдарды. Анан сиз айткан мыйзамдардын баары иштейт негизи. Болгондо азыр мурун аттар мурункудай эмес, аттар курч. Аттардын баары зырыной, гүлүк бар. Оюнда курч жүрөт негизи. Оюн өстү. Мурунку баа биздин убак менен азыркы менен салыштырып болбойт да негизи. Көп өсүп кетти азыр ортосунда. Оюнчун жүрбөймбү? Правила баарында бар негизи. Правила иштейт берде. Бу жерде правиланы кошсо болмок, мындай да атпайм. Мисалы үчүн оно эңип аткан жагынан ат салсаң, шыргеттин красный карточка аласың негизи. Правилада бар ал. Жазылган. Сен ортодо судья, мисалы үчүн. Сен ошол красный карточканы ошол оюнга, анан дагы бир оюнга кетире аласың, болду. Надо көчтө жана 1 жылга, 2 жылга дейишпи, 3 жылга дейишпи, анын правиласы бар. Ошол чечим чыгарат. Жанагы эмеңерге мен кошулам негизи. Мисалы үчүн чечимди
Жанагы ортодо судьямды адашып турмуш кылып койсо, оюн бүткөндөн кийин деп атпайбы? Ошону кошулам. Оон моментин чечип койгон жакшы да негизи. Ошондо команда бери баягы күйбөйт. Анан оюн бүткөндөн кийин чечип койгон эмне пайдасы бар, эмне кереги бар деп жүрөт. Ошондо мен ага кошулам негизичи. А так правила бар. Болгондо правиланы иштетиш керек биринчиден. Толук иштетиш керек. Ошол иштебей жатат да. Иштетиш керек турула. Иштетиш керек дагы анан кийин ат салмайды жана 1 метр, 2 метр дегенден алдын алыш керек. Жөскө урдуп кеттиң болду. Кеттиң болду. Турула кошулат. Туура эмес болуп атат. Анан судья боюнча мындай да негизи. Судья азыр биз федерацияда 15 судья жүрүп атышчы. Туура. Судьяны улуттук борбор ушулар көчкө алса да негизи. Колго алып туруп судьялар грамотный, сон судьялар бар негизи. Бизде мисалы үчүн азыр 7 областтан болсун дейт. Баткенден деле келип кошот бул судьяларды мисалы үчүн. Билбей туруп эле алачы. Келет араңда жүрөт, аралашып жүрөт. Оюнга чыгып калса эмне аталар мисалы үчүн. Алардын акырында Бакова үйрөнүшүн берим үйрөтө турган жер эмес негизи чындыгында. Берге үйрөнгөн бышкан судья келиш керек. Сен Кулубай ака арасында урап тартпагандар жүрөт судья. Ошон үчүн мен жеке оюм. Бир 6-7 судья тамай. Ошолордун айлыгын жашнакка кылып төлөп, ошолор менен келишим түзүп, ошолорду кое бериш керек. Асылбек чыгып ортодо бүтүрүп койчу, ошо тынч эле болот жашнакка болот. Урушпай, талашпай эле. Az судья көп, багы көп судья аспайт деген болот да негизи. Кулубай ака. Анча көп судьянын кереги жок, негизи. Бир 6-7 судья жетет негизи. Кулубай ака, азыр көкбөрү ушунчалык кеңири жайылды. Ооба. Женедей балдарынан бери кызыгып атат. Аны бар эртеңки күн тартат. Ооба. Ушул көкбөрү багытында, эрежени сактоо багытында аларды бир окутуу тууралуу дагы бир коомдук пикирде айтылып атат. Мен мындай, ушу боюнчачы, мына бага праволян бул 2 жыл сайын ашып кетсе 3 жыл. Улам карап, улам жаңысын киргизип атышат негизи. Карапчы, берин мындай кылыш керек экен. Мына көкбөрү өсүп кетти, көкбөрү пик кетип калды. Өзгөрүү киртели деп бүт федерация мүчөлөр чогулуп, ортого салып акылдашып, мындай кылайлы, мындай кеңешип, дагы өзгөрүүлөр кирип атат негизи. Анан эми кандай десем негизи, багы мен бизде туруп калган жок, өзгөрүү болуп атат, баары жакшы. Иштетиш керек да жаман правиланы. Жанагы менин оюм жанагы эле. Үчүнө киргизиш керек да. Муну анан биз буга чейин дагы мына ар кандай да болуп келген негизи. Судьяларды коркутуп, мынтип коем, тигинтип коем, тигинтип тастайм. Судья эркин жүрө албайт негизичи. Саясат кошо кирип, тентектен чоңдоп салып, мынтип тастайм, анан чыккандан өлүп каласың. Тигинтип коем, мынтип коем деген ушундай болуп келген да. Ошондой токтош керек да. Анан судьяларды сен тияктансың, сен тиги боласың, бул боласың деп достойный судьядан бир 6-7 коюп туруп, ошолор сүт этсе туруп атат мен оюмча. Чапкан, тамай билген балдар. Муну көбүнчө негизи бул эменичи, ар бир мелочиничи. Ушу улакта ошол жерде кайнап бышып, ошо менен аралашып көргөн киши ошол жакшы деп атат да негизи. Жылдан бери чаап келатабыз. Анан чаап ынтымактуу ушул балдар мынакей алдыбыз 60тан ашып, аркабыз 50ге келдик. Ынтымактуу, жакшынакай эле чап. Мына азыр мен да бир 10 жылдай судья болдум. Могу негизи судьяныч, чапкан балдардан тандаш керек да. Чапкан мына жаш балдар, булар билет, чапкан жаны ооруган, мындай салып бирөөдү бир жерин сындырып кетпейин деп ушуну билет. Жана Эсенкул айткандай чапкан каякта өмүр ат минген бирөө келип алат, ага баары карап тура берет. Тамай негиз улак чаап жүргөн мынакей балдар, чүйдөн бар, мына таластан бар. Ушуну тандап коюш керек. Тартиптен азыркы аттар курч экен. Мына кечеге да көрдүк, кырсык болбосун эми кырсык. Эңкейип атканда атай келип салып мынакей. Улак чаап жүргөн балдар болсо эч убакта антип салбайт эле. Азыр жаш балдардын каны неме тартип жок, сразу чыгарып айда 1 жылга айдаш керек. Камчы көтөргөн, канча судьяны урду камчы менен. Мына немени оштугун сабады, тиги немени сабады. Тартип болбосо ушул мисалы үчүн ар бир командагачы жетекчилердин баарын чогултуп, колдоруна баарын китеп берди. Федерациячы китеп берди. Муну командага бар, балдарга окуткула, окусун балдар. Окуп, анан бүт билгендей болсун. Правила кандай экен, анан оюнга чыгарыла. Ооба деп эле, оюнга ошонун баары правиланы окубайт барчы. Муну высший лигалар мисалы үчүн бүт баарын көрүп калган, алардын баары кийишип, тошушуп ойношот барчы. Билет правиланы, катышак жөскүлдү кетет алар. Бирөө кетип калса 3 болуп калса 1 гол серле. 1 гол алушу жеңиштин голу болуп калышы мүмкүн негизи. Анан мына 1-чи лига, жана 2-чи лига ошолор кылат баланын баарынчы. Бүт ошолордун сыртта байлаштыр. Ур, кес, сындыр, чыгып ур. Ошолор токтош керек негизи баарын. Биздин оюнчулар ушунчалык элдин баары колдо. Тим эле каруу күчкө толуп, толкунданып турган балдар
Орысша айтканда звезда болуп кетишкен жокпу? Жоқ, балдар мисалы үчүн азыр эл болельщиктер өчүн ичип алып берет. Мен балдар арасында жакында билем да барынчы. Ынтымак, достук, Сары Өзөн, азыр алдыңкы командадачы. Арасында балдар бар, бири менен дос, жегжат, сонун балдар. Бири менен бирөө да кыжыңдашпайт. Баары жакшы. Бул ызычуудун баарын кылган болельщиктер бар. Көзүнчө бири менен жана аны ачсаңар да эмен инсан. Бири боктоп эле, бири жамандап эле. А балдар жакшы, даже кээбилер катташат бири менен. Сонун. Жаткан эксперттерби? О, жөн эле сырттагылар бар эле. Эксперттер. Балдар жөнүндө суроо жок бу жерде. Жакшы балдар. Балдардын ынтымагы жакшы. Бирок эми ошол жерде түстөн түс көрүп карап турган кишилер колдойт. Себеби оюндун азарты ошондой. Баары ошого аралашып. Бул эми волейбол эмес да. Эки жакка турган контактный оюн бул. Эми өткөндөгү эми ал судьяны күнөөшкө болбойт мисалы үчүн. Экөө жакта кийишип жүргөн бойдон келди да негизи кирбей. Эми кырсык бул эми. Андай болуп кетти билген жок болду. Кырсык болуп кетти, кырсык тааш керек да. Эми мындай нерсе экинчи кайталанбасын эми. Эмне кырсык? Ошо өзү менен кетсин. Мирландын артында калган бала чакасы аман болсун. Баарыңыздарга салам алейкум. Бүгүн чогулуп ардагерлер, ветерандар дейт. Мурунку көкбөрчү кандай сон баарыңыздарды көргөнгө, ошо ортобузда болуп, ушундай оюн тамаша уюштуруп атканыңыздарга абдан ыраазычылык. Ошондой болуп, бүгүн жакшы оюн көптөн бери бири-бирибизди көрбөгөндөр кандай жакшы болуп сүйлөшүп өтүп атабыз. Жакшы оюн болду. Көрсөтмө. Рахмат. Жолукканыма өтө кубанычтуумун. Бул оюн негизи ата-бабабыздан келаткан өтө жакшы оюн, чырды оюн. Чыр оюндун токтотуп коюш биздин аксакалдардан. Биз илгери чапканда мына эзекеңдер Мунзаке айтчы, токтоп калдык, турабы мука? Токто деп, ал деген мына кен ора туру, баарыбыз токто коюп жыгылып барат, тургучук, азыр андай эмес. Азыр барго, азыр наоборот тургусмактыр, наоборот төбөлөп өтүп кетип атпайбы? Бир мына азыркы жаштарга, улакчыларга совет берет эле, ошо бири-бирин сыйласа. Бири-бирин сыйлап, улакчы деген улакты алыш керек, такымга баш керек, ошону жүрүш керек. Азыркы улакчылар такымга басат, бир командада бир төртөө, калган бар киллер. Ал улаң жабышып да жүрбөйт. Атты жабыш керек. Ол атын жыгат, бол ыртак отпойт, бүттү. Ат менен иштейт. Агер бет маңына койгонду, эң аткан койгондучу, баарын алып таштатчы, ал команданын жарымы ыргыйт. Койгучтар кетет. Ошону да биз барго, азыркы балдар такымга басып келатсаң, биз жабышып, тет жактан көтөрүп келип, ушунча мээнет кылып жүрчүк да, жок азыр. Жабышпайт да, ат менен ыртак от болду. Сырттан көрчүбөк, судьяны канча ишти коёсуң, судья минтип тустайм мен, тигинтип коём, минтип коём. Мына Өлдүң азы чыкканда. Мукачы, 2002-жылы. Атама экенин мен чогуп коюп, мына 1-жылына чапып алам, казактардан жеңилген тура. Ошол калысты ошондой ыдык көрсөтүп атса. Калыс коркпой, эркин өзүнүн кызматын аткарыш үчүн ал эмне кылыш керек? Федерация ошого бийлик бериш керек. Бийлик бериш керек. Бийлик бар. Бизде чоң ушунда көп болуп келген негизи. Бийлик бар дейсиздер, бийлик бар дейт. Судья ортодон берет. Кайрагеде бияктан чечип коюп атпайсыңарбы? Чечпейт. Чечип коюп атпайбы? Кантип чечет? Азыр мындай, Кубаныч мындай. Эми баарына көрсөңөр. Азыр мындай. Главный судья да киришпейт тугачы азыр. Ортодо судья, эки боковой судья, кодан этегинде бирөө, акчай калса бешөө. Бешөөнүн гана ортосуна чечет. Бизде ортодо судья көрбөй калсың мүмкүн негизи. Көрбөй калсаң, баарын чакырасың көчөйүн, келесиң акылдашып, эмне болуп кетти мен көрбөй калдым. Бул жерде мындан, бол ортого салып кеңешип чечип коет, ошо бешөөнүн чечими менен калат болду. Башка эч нерсе албайт берди. Эзеке мына болуп атпайбы? Эзеке мына болуп атпайбы? Азыр мына болду да, уруш болуп кетти. Бири-бирин коюп кетти. Ал оюн бүткөндөн чече берет. Оюн бүткөндөн ал уже поздно. Моментально чечиш керек. Андай уруш талаш болгон жердин бар команда снимать этилет оюндан. Бирөөнү снимать эттиңерби? Ошону эметпейм, ошону. Эч ким снимать эте албайт. Жок, снимать эткенбиз.
Biz sistem ederiz. Başka hoş koydu. Ошол да. Федерация эмес да? Federasyon emez. Federasyon aldı etmedi. Öyle ya. Tezgah aralashıp ketken da. Аралашып кеткен. Федерация ошол жетпейт. Ошон үчүн федерация күчтүү болуш керек. Federasyon güçlü var. Federasyon sağ maaşın gücü. Мына федерациянын бир гана федерацияны Оло Черниязов башкарган. Мына Шака айтчы. Андай барбы, андай. Андай эч ким башкара алган жок. Ya milyarcı kuruyalardı. Эч ким сүрө албатчы да. Eçim var oydu. Federasyon milyarcı çarşılığını tutuyor aldı. İşte gezi yok. Kuruyalardı. Bol hazırlasın da hiç. Hazırlap, kuruyalardı. Moyunun alıp buna. Buna biz de bunu ayıp tuttuk. Gezim tüskü. Тура. Gezim tüskü anan giyin. Koşulur ben istesek Polat oydu. Мисалы судьяты. Kuanç. Судьяны ағын тияқтан мен пістайым тигінтіп қоямын, мұнан тигінтіп танызы. Кім судья олатay? Бол көрмес берем судья. Эч ким ала албайт. Жоқ, судьяны сөгүп салбашпай. Өккөнді өлтір қоямын да, сіз өле соқпайды. Ассалаумағалейкум. Мен атым Нұрлан, Таластан, кличкам Сантай. Бүгін ақсақалдардың башын біріктіріп, қанша жылдан бері көрішпегенбіз, сағынышып қалып тұрық бүгін. Ханбек мен Бақай сіздерге рахмат. Шыны үйіштіріп, ойын үйіштіріп, ақсақалдардан ақыл кеңес қояйық деп чоғылтқаны кезіңер. Ақсақалдар барын айтып кетті. Тайға бұл көкбөр ойыны біздің қанымызға сіңген ойын. Бұл ойынды жүргізіш керек, жүрет. Бірақ ат салмайды, бұт тықмайды, артынан қол салмайды, барын алыш керектен негізі. Ошында таза ойын болады. Себеп дегенде бұл правиланың ең кир жерлері үшерлерді. Азыркы ойындын. Азыркы аттардан мурдадан улдам. Анан мурда мына жерде аксакурлакчыдан баары көргөн. Садык акам атке наркы тайгазандан берки тайгазын улакты базып алып келчи. Азыр бирөө базып көрсүн, азыр жулуп албайт. Ат сал буту колун сындыра берет. Ошондой эле мурда жөйлөшмөй болчу. Атты күйлөнүп кел салмай жок болчу. Торга жагышып, биз жаңы чагып атканда айкашып туруп жүрчүк, күчтүүлөр. Кептелип келип. Мындай эне болбосо айкашып туруп жүрчү. Азыр айкаштырбайт, ат менен сындырып коет. Ушуларды аз деле башка берден көкмөрдүкүнөн талашып кирип болуп кеткен эчтеке жок. Мирландык эми кырсык болду, жаткан жери жайлуу болсун. Калган өмүрүбүз балдарына берсин. Дайым ушундай тойдо жакшыта жолугуп, аксакалдык сөзүстү балдарга айтып жүрө берейик. Уюштурган сиздерге рахмат. Башка оюндан эчтеке деле таба албайбыз, канча айтып талашкан мененчи. Азыркы оюн башталыш үч эле нерсе турду да, ат салмай, бут тукмай, артынан кол салмай, ушу кир жерлерин алып эле 1 метр дегенде токтотуш керек. 1 метр ат өлчөй албайт экенсин да. Жөйлө эле ат өзү аны улакчыда бир пас эле өзү келтирип алат аны. Эч кимден акыл сурбайт. Судьяга күчтүү эмени бериш керек. Бийликти. Улакты толук түшүнгөн, улак чапкан бала судьетсе, Анан көз каранды болуш керек. Анан алар азыркы судьялар улакты наркы тайгазанда чабаса, бет офсайдтын жанында жүрбөйбү. Жакшы ат бериш керек судья, кубалап судьетесин. Судьетеден дегиш. Кубалап жанында жүрүп судьетесин. Кандай как дрондой жүрүсүн да кыскасы. Ошондо оюн жүрөт. Рахмат ушу башыбыз бириккенге, Алла таалам башыбызды бириктиргенге Аллага шүгүр. Дайыма ушундай тойлорду жолугушайык жигиттер. Рахмат. Эрмек Шекитов. Assalamu alaikum байкелер, достор. Шу бүгүн жакшы күн болуп атат. Шу башында баштаган байкелерибиз менен жолугуп, достор менен жолугуп жакшы болуп атат. Эми анан азыркы көкбөрүн айта турган болсок, мен ойлойт элем ушу бүгүнкү биздин чогулганып ушинтип биртике улак ойноп ынтымагыбызды көрсөтүп атканыбыз бул дагы бизден кийинки жаш балдарга үлгү болот го депчи. Ошо бизден кийинки жаш балдарга кайрылып кетет элем мен. Ошо ынтымак болсо биринчи. Анан негизи эле улакты ар бир ойной турган бала өз жүрөгү менен ойнош керек да. Бирөөгө залал кылам деп чыкпаш керек. Мен улак теңем алып барып салам. Ушундай бир жакшы ойдо чыгып ойнош керек да. Ошон үчүн могу биздин кийинки жаш балдарыбызга биртике акыл насаат айтып, жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан федерация болсо эми ал жакта иштей турган кишилерибиз бар, көкбөрүн түшүнгөндөр бар. Ошолор эми иреттеп, Кудай буйрса мындан ары көкбөрү сулана берсин эми. Ошондой кырсыктан тышкары бололук. Мирлан досубуздун кырсык экен эми. Яткан жери жайлуу болсун. Балдар аман болсун эми. Ошол балдар ошо Мирландай болуп, атактуу улакчылардан болуп чоңойсун.
Биринчи баарыңызга Кудайым ден соолук берсин. Ушул күндү көрсөткөн Аллага миң мерте тооба шүгүрлөр болсун. Ушу бириктип башыбызды бириктирип аткан уюштуруучу топко чоң рахмат. Көп жылдан бери жолугушпаган досторду, балдарды көрүп сүйүнүп атабыз. Жакшы тамаша кылып көрүп келдик жаңы. Бизден кийинки муундарга айта кетчү нерсе ушу бири-бириңердин ден соолугуңарды аяп, эгерде сенин бутуңду сындыра кетсе кандай болмок, ошону ойлонуп чапсаңар эле оюн оңолот беле деген ойдомун да. Бири-бириңерди этияттап, сыйлап, оюн үчүн бири-бириңерге кастандык жасабагыла суранайчы. Ошо жаш балдардан ошону суранат элек. Мурда мындай аттар күчтүү эмес болчу, азыркы аттар резвый болуп атат. Ошондон да катуу уруп атат да. Бири-бирибизди аяп, ошентип ойночубуз, аттан жыгылса атын кармап, өзүн тургузуп, карама-каршы оюнчу болсо дагы. Ошентип бири-бириңерди колдоп ойносоңор деген сураныч бар да, жигиттер. Эгерде Көкбөрүнү өнүктүрөбүз, башка мамлекеттерге көрсөтөбүз десеңер, бири-бириңерди колдогула. Болбосо оюн жок болуп кетиши ыктымал. Ошол мен айта кетчүм. 96-жылы мен болчумун да кичиси. 96-жылы эң кичүүсү ким экен? 17-деги болот экен. Берде уюштуруучуларга чоң рахмат. Ушу байкелерди үзөңгү жолдоштор менен жолугуштуруп, жакшы талкуу кылып атабыз жанатан бери. Кыргыздын оюну бул. Ойноло бере турган оюн, токтоп калганда элдин баары эме болуп атат. Ошол жанатан бери байкелер жакшы каалоо тилектерин, акыл насааттарын айтты. Ошолордун баарына кошулабыз. Ана мен айтарым дагы эме да. Жанараке күлүк ат минип алып эле улакты менен Тайгазанга барып, Тайгазанга биринчи өзү кучактаган боюнча өзү секирип кетип дагы эме травмалап атат. Негизи ошону да токтотсо жакшы болмок да. Таза салып элечи Тайгазанга. Мурун болсо барып агыртканда бутуң үзөңдөн чыгып кетип, аттан түшүп калсаң жаратчу эмес да, туурабы? Таянып калсаң жаратчу эмес. Азыр болсо күлүк ат менен барасың Тайгазан улакты кучактап алып барып, улак менен кошо кырып кетип эле улакты сүйрөп кирип аткандар да көп болуп атат. Урунуп, травмалап атат, катып калып атат. Негизи ошону да токтотсо деп ойлойм да мен. Анан ошол жагы байкелер жакшы сөздөр айтып кетти. Ошо бири-бирин сыйласа эле оюн жүрөт да бу жерде. Бири-бирин сыйласа оюнчулар. Анан чыкканда эле тигини сындырам, анан муну сындыр деп сырттагылар айтканда кызыгандылык менен чыгып алып, ошо менен эле катуу койдуруп атат да. Болбосо жакшынакай ойногула деп сырттагылар деле жакшы акыл насаатын айтса, жаш балдар эмне ошону угат да. А сырттагылар үгүттөп атса, алар ой мынтишим керек экен, талкалашым керек экен дейт да. Тартип эле болсо болот. Ошол да. Ошо катуу чара көрүш керек. Ошентип, ошон сырттан үйрөткөн жанагыларды дагы карап тургандарды дагы чара көрүш керек. Жанагы ойноп аткан жерге тренерди жана эмелерди коюп, жанагындай лишний ызычуу кылганды бүт таза чыгарып, таза ойнон кылыш керек да. Жалаң оюнчуларды калтырыш керек ошол жака. Тартип ошондо болот да. Федерация күчтүү болуш керек. Судьяларда күнөө жок бу жерде. Судьялар айтып атат да акын, жай ойногула кой. Алар айтпайт сен тигини сындыр, муну койдуруп кет деп айтпайт судьялар. Булар өздөрүнүн ишин так аткарайын деп атат. Анан Эсекең айткандай жанагындай болуп атат да. Так аткарып койсоң тияктан сен мынтип кетем, тиги бурап салам, сыгып кетем деп атсаң. Алар деле жашоо керек да. Ошол эми оюн Кудай буйрса күтүп аткан оюнубуз оюн болсун. Кыргыздын канына сиңген оюн элдин баары эле ушул Көкбөрүнү күтүп атат азыр. Ошо тилектешпиз. Анан ушуну уюштуруп аткан сиздерге чоң рахмат, Каны Өкмөргө. Ушуну эме токтотуп койбой эми дагы улантып тургула, көптөн бери көрбөгөн байкелеримиздин жанынан кеткиң да келбейт экен. Бүгүн чоң Бирке улак тартып кучакташканда теринен бери салынып калат экенсиң, мурункулду айдете кучакташып. Чоң рахмат кел. Мен Алсейтов Мирлан. Ошо байкелерди көрүп сүйүнүп атам илгерки. Бала кезимде ошо байкелердин атын жетелеп эле жүрчү элек. Азыр ушинтип байкелер менен чоң улак тартып, анан көптөн бери көрүп эле келек. Ошо көрүп сүйүнүп атам ошо байкелер. Ошо байкелер айткандай эле ошо правиланы туура карап эле ар бир улакчы, ар бир өзүн сыйлап эле койсо жакшы эле оюн болот го дейм. Карап эле ар биринин башына келип калат го дейм. Ат салмайын, катуу урдурмайдан баары эле келип калат өзүнө кайрылыпчы. Ошо байкелерге рахмат, силерди көргөнүбүзгө. Ошо Көп жакшы сөздөр айтылды, но самый главный калып калды да. Бу жерден биринчи биздин блогерлерден менате аябай косяк көп кетип атат. Булар өзүн мактап көрсөтүп атат дагы,
мактанып атышат да, но ошо менен кыргыздын көкбөрүсүн унижать этип атышат барчы. Любой спортта бир эле чипыны бирке бир эле көрсөтөт болду. А бизге биринин артынан бир крутить этип берет. Ошол мындайынан келип чаап кетип коюп кетти, мындайынан коюп кетти. Ошол 96-жылда келататы. Канга сиңип калды, балдар правила менен ойноп көнүп калды. Элге да ягып атат бул ойун негизи. Эми муну ар бир командага бүт жетекчилеринде китеби берилген. Китеби сонун бүт баары жазылган. Эңип аткан жана атса койгон болбойт. Муну айтканда жана белинен кучактап атат. Урба кет бүт бар. Кандай моментте красный аласың, канча жылга кетесиң, 2 жыл, 3 жылга чейин чыгарып жиберет негизи. Ошолордун баарын балдарга окутса, жаңы кошулган балдарга. Муну правиланын баарын бузуп, командага жаңы кошулган балдар болот. Алдартын карабайт келип. Тияктан бирөө октоп коюп жиберет, бар дагы onu ур дейт. Ал кандай классын деп алып жатат. Ал китептин бетин ачып карап турган эмес да негизи. Ошолчу. Ошол ар бир улакчыга ушул правиланы үйрөтүп окутса, жакшы болмок негизи. Менин оюм ошол менен. Ардактуу Аргымакчүй YouTube каналынын көрөрмандары, өзүңүздөр бүгүн ушул легендарлуу деп кайра-кайра айтып атабыз. Ошондой даңазага ээ болгон Тайгазан көкбөрү улагынын баштоочулары, алгачкы карлыгачтары бүгүн келип, могу Белек ат майданында жакшынакай маанай көтөрүп, сагыныштарын жазып, улак тартып, элге, келечек муунга мына ушул көпчүлүккө бир пайдалуу кеңештерин айтты деп ойлойбуз. Кудай буйрса, мунун баары бала ыйлабаса эмчек жок деген кеп бар. Анысы кандай, биз эртеңибизди түзө турган кыргыз улуу эл болгубуз келсе, албетте улуттук оюндарыбызды баалашыбыз керек. Ошон үчүн даңазалуу көкбөрүнүн көчүн улантып, ушул аксакалдардын бүгүнкү оюнун үлгү тутуп, мындан ары көкбөрүнүн өнүгүшүнө бир салым кошолу деген жакшы демилге болду. Мунун баары биз өткөн тарыхыбызды эстей жүрөлү, учурубузду баалай билели жана келечекке бир жакшы таберик улуу оюнду өткөрүп берели. Албетте, мындан аркы Аргымакчүй YouTube каналында дагы кийинки муундардын мелдештери, оюндары, алардын дагы кеп сөздөрү айтылат. Ошол эле саяпкерлердин, ошол эле күлүк жорго чапкан адамдар менен Аргымакчүй каналында дайыма кездешип турабыз. Ала Тоо кыргыз журту өнүгүп өсө берсин. Ар качан улуттук оюндар менен калкыбыз, элибиз даңазалуу, даңктуу жашасын улуттук оюндар. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргыздын көкбөрүсү өссүн!